Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Мына өзүңөргө көрүп, биздин элибизге бүт дүйнөгө түшкөн апат биздин элибиздин да башына түшүп отурат. Ушулдай мезгилде мен убагында 10 жыл бою ушундай воздушный капельный путь менен жуккан ооруларды дарылаган кесипкөй адам катары элге ошолор менен бирге менин коллегаларыма ушул дарылоо жолжобосу боюнча бир кайрылуу жасагым келип атат. Менин атым Шыкеев Зулупкар Төрөбаевич, жугуштуу оорулар боюнча жогорку категориядагы врач. Бул жерде мен силер менен коллегалар менен ушул дарылоо ыкмалары боюнча ой бөлүшкүм келип атат. Бул ой бөлүшкөндүн негизги себеби мына убагында бизде Ошто областтык ооруканада воздушный капельный путь передачи менен ооруган, аркылуу ооруп жуккан ооруларды дарылаган атайын бөлүм болгон. Ошол жерде 10 жыл бөлүм башы катары ушундай оорулар менен дарылоо ыкмалары менен иштегенмин. Дарылоо ыкмаларын тууралуу ой бөлүшөрдүн алдында бул оорунун кайсы жолдор менен жугуп, кандай механизмдер менен оору пайда болгондор тууралуу бир түшүндүрмө берип кетсем. Бул деген вирусный инфекция, кадимки эле биздин башка вирустарга окшогон бизде баягы аталуу тумоологон деген сөздөр айтылып жүрөт. Ушундай эле механизм менен бул оору жугат. Эми акыркы менин байкоомдо бул вирустун вирулентность деп коет. Бул баягы оору пайда кыла турган мүмкүнчүлүгү, анан адамдан адамга жуга турган мүмкүнчүлүгү абдан зор экени байкалып турат. Ошон үчүн булар биздин азыр коллегаларыбыз соц тармактарда айтышып атат. Бул оору организмге түшкөндөн кийин оор мурун көмдөйүнө бир мезгилде акырында барып туруп өпкөнүн ткандарын барып бузуп, ошол жерде оору пайда кылат деп мен булардын оюна кошула албайт элем. Эмнеге дегенде бул ооз көмдөйү менен өпкөдөгү среда, экөө эки башка среда болот. Ошон үчүн бул вирус ооз көмдөйү мурдун көмдөйүнө түшкөндө жанагы слизистый ыйлакчаларга келип отурукташат. Ал жерде ошол жерде көбөйүп, ошол жерде мындай кыргызча айтканда балалайт дагы. Алар ошол процесс өтүп атканда организмге уулуу заттарды, токсиндерди бөлүп чыгарат. Бул токсиндер кан аркылуу келет дагы бүт организмдеги бардык системаларды азыр поражение кылып атат. Бул жерде азыр мына акыркы дарылоо ыкмаларында бизде акыркы ыкмаларда жалаң гана бул өпкөнүн пневмониясы деген жер менен гана жыйынтыкталган тактикалар жүрүп атат. Мен буга кошула албайт болчумун. Эмнеге дегенде бул жерде баягы уулуу заттар, токсиндер адамдын организмдеги башка органдарды ала турган болсок, боорду, бөйрөктү, бөйрөк үстүндөгү надпочечник деп коет, безди, ушуларга кандын уюлушуна алып келип атат. Ошон үчүн менин өзүм жекече пикирим, бул жерде дарылоо ыкмаларын бир топ башка жолдорго өзгөртүшкө туура келип атат. Бул жерде жанагы биринчи менин оюмча дарылоо ыкмасын баштоо керек, кандын уюлушунан сактоо процесси менен аракет кылыш керек. Бул деген эмне деген? Баягы уулуу заттар, токсиндер кан менен келгенде кандагы баягы уюу процессин тездетип берет дагы. Ошонун негизинде бүт органдарга, бул деген өпкөгө, бул деген боорго, бул деген бөйрөккө, бөйрөк үстүндөгү бездерге, башка ички органдардын бар бир жеринде кан уюу процесстери жүрүп атат. Биз мурда Союздун убагында иштеген убакта СССРдин саламаттык сактоосунун клиникалык протоколунда көрсөтүлгөн бул дарылоо ыкмасы абдан жакшы, эффективдүү дарылоо ыкмасы менен иштейт элек. Ал ыкмада
birinci planga ушул ДВС синдром деп коет, диссеминированный внутрисосудистое свертывание деп. Ушул ыкма менен дарылаган, мен оюмча бул абдан керектүү, абдан пайдалуу ыкма деп ойлойм. Неге дегенде бул процесс баягы токсиндердин таасири менен кандын уюшу ошол эле башталган эле дененин табы 39 градуска чейин көтөрүлгөндө кандын уюу процесси тездей баштайт. Ошон үчүн биринчи ыкма бул ушу кандын суюлушу менен аракет жасоо менин оюмча туура болот деп ойлойм. Бул деген атайын дары-дармектер баягы кандын уюй турган процесстерди жеңилдетип токтотуп турган дары-дармектен баштаса туура болот эле болот. Анан жанагы клинический протокол боюнча мен дагы бир оюмду айтып кетейин. Мына жугуштуу оорулар бөлүмүндө иштеп жүргөн мезгилде менингококк инфекция деген ооруну дарылачубуз. Ал деген Кудай жалгап азыркы акыркы күндөрү бул оорулар бизде кездешпей калды, акыркы бир 5-10 жылдан бери. Бул дарылоо ыкмасында атайын клинический протокол болчу. Алардын механизми баягы оорунун пайда болгон менингококк деген бул оору пайда кыла турган бактерия организмге түшкөндөн кийин кудум эле азыр болуп аткан процесстер жүрөт болчу. Баягы уулуу заттар канга киргенде сааты менен кандын уюшун абдан катуу тездетип, баягы адамдарды летальный исходко ошол токсиндердин эсебинен, кандын уюшунун эсебинен алып барып койгон мезгилдер менен көп кездешкенбиз. Азыр менин оюмча менин коллегаларым туура түшүнөт деп ойлоймун. Ушул методиканы, ушул клинический протоколду, СССРдин клинический протоколун ушул азыр Кыргыз элинин, бүт дүйнө элинин башына түшкөн апаатты дарылоо ыкма катары ушуну негиз кылып, мына алгоритмге ушуну алганда жакшы болмок деген ойду айткым келет. Мына мен дагы кайдыгер карабастан акыркы күндөрү тааныштар ооруп атат, тууган урук ооруп атат, бала чака ооруп атат. Ушуларды WhatsApp аркылуу атайын схемаларды жазып алып, WhatsApp аркылуу бүйүндөн жардам берүүгө аракет кылып атам. Кудайга шүгүр, бул өтүшүп кеткени болгон жок. Негизинен бир 100-150ге чейин адамды дарыладым окшойт. Мен өзүмдүн түзгөн схемам боюнча. Азыр Кудайга шүгүр бир осложнение болуп же кыйналгандары болгон жок. Мына бүгүнкү күндө дагы WhatsApp аркылуу кайрылган тааныштарга, тууган урук бардыгына жардам көрсөтүшкө аракет кылып атабыз. Ошонун негизинде мен ойлойт элем, мына менин коллегаларым, саламаттык сактоо министрлиги ушул алгоритмди түзүп аткан убакта ошол мурдагы СССРдин менингококкемия деген ооруну дарылоо ыкмасын мен ойлойт элем, бул бир топ жакшы жыйынтыктарды берет болот. Эмне үчүн мен бул ишенимдүү түрдө айтып атам? Мындай процесстер менен, дарылоо ыкмалары менен көп жылдар бою иштедик, көп ооруларга жардам көрсөткөнбүз. Будан жалаң гана пайдалуу жагы болушу мүмкүн. Анан пайдасы жок, бир ден соолукка зыян келтире турган нерселер болбойт. Анан бул жерде канды суюлтуу биринчи орунга чыгарыш керек болуп атат. Эми жанагы азыр айтылып аткан жетпей атат кислород концентраторлар, ИВЛ'дерди да ал жетпеген, эми бул проблема чечиле турган проблема. Бирок эгер организмде кан уюп калгандан кийин канды ташып жүрө турган кандын мүмкүнчүлүгү азайгандан кийин кислородду берүү ыкмасында бул көп деле жетишкендиктерди алынат деген ойдон алысмын. Ошон үчүн дагы бир рет урматтуу коллегалар, мен негизинен сиздерге, урматтуу коллегаларга, мына саламаттык сактоо министрлигине кайрылгым келип атат. Мынау алгоритмди түзгөн мезгилде негизги базовый кылып туруп, ушул менингококкемиянын дарылоо ыкмасын койсок, бир топ жакшы жетишкендиктер жетет деп ойлойт элем.
Ошон үчүн мына элдер бул жерде мындай көп эле паника кылыштын кереги жок. Эгер жаш организм, ден соолугу күчтүү, иммунитети күчтүү организм болсо, бул кадимки эле тумоодой катары өтүп кетип атат. Биз аны көрүп атабыз элдин арасында, дарылоо мезгилдерде көрүп атабыз. Анан өнөкөт оорусу барлар бул ушул нерседен этият болуш керек болуп атат. Анан кийин бул жерде мына эң негизгиси иммунитет менен каттуу көтөргөнгө каттуу аракеттерди будан кийин да бул нерсе дагы өтөт. Ошон үчүн ар бир жаран өзүнүн иммунитетин, өзүнүн ден соолугун карап аракет кылуу керек. Ошондон гана биз бул нерсени жеңе алабыз. Эң негизгиси бул жерде дагы бир рет айтып коеюн, көп паника кылыштын кереги жок. Анан элге кайрылат элем. Эң негизгиси убагында дене табыңды өлчөп, убагында ошол кайсы жерге закрепленный участокка ошол жердеги медработниктерге кайрылууга аракет кылыңыздар. Рахмат.